Өзүн кудаймын деп эсептеген Арстаналай Nazar News маалымат агенттигинде сыйкыр күчүн көргөздү. 22 февралда Nazar News маалымат агенттигине учурда социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып жаткан өзүн кудаймын деп эсептеген коомдук ишмер Арстаналай келип түз эфирде видео маяк курду. Анда Арстаналай мен өзүмдү кудаймын деп эсептейм. Адам гени жетилгенде ааламдын ролун аткарыш керек. Аалам деген түшүнүк Кудайды түшүндүрөт. Жашоомду жомоктоштуруп жашайм. Теңир ата тарабынан мага тапшырмалар берилген. Тыгыз байланышта болуп, ал айткан тапшырмаларды аткарам деди ал. Толугу менен төмөндөгү видеодон көрө аласыздар. Мен өзүмдү кудаймын деп санайм бүгүнкү күндө. Себеби кыргыз ааламынан келген өкүл. Башка улуттардын окумуштуулар айтып чыкты го, маймылдан жаралган деп. Мүмкүн башка улут маймылдан жаралгандыр, а кыргыз ааламынан келген өкүл. Далилдер ушу ааламдык дастандарыбыз. Башка улуттанчалык дастан жок, Манас, Семетей, Сейтек, Төштүк деп. Экинчи ааламдык маданиятыбыз, улууну урматтайбыз, кыздын 40 чачы улут деп үйдө өткөрөбүз. Үчүнчү аалам менен байланышканыбыз. Мисалга илгери хандар, бийлер эмне кылган? Түш көрсө түш көрдүм, түшүмдө мишкил түш көрдүм деп, болуяларын, көсөмдөрүн, чечендерин, өз ачыктарын чакырып, анан өз түшүн айтканда башкалар да ошо түштү башкалардан көргөндөй, анан аны чечмелеп туруп, анан ата тектин арбайы ушундай ишарат берип атыптыр деп ошолорго иш кылып, ошондуктан жаңылган эмес. Мына ошол ааламдан келген өкүл 21-кылымда жаңы доордо ушул адамзатты ушундай дүйнө эли дүңгүрөп, мына бүгүнкү күндө дүйнө эли дүңгүрөп жолтокпай атат. Ишенген техникасы, медицинасы, каражаты, саясаты, курал жарагы, өздөрү ойлоп чыккан мыйзамдар өздөрүнө ажал азап болуп аткан кезде, дүйнө эли дүңгүрөп жолтокпай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайрадан жол таап берет дейт. Анан кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй болгондуктан ушу касиеттүү кылымдын, ушул доор, ааламдашы доордун кабарлары кыргыз элине ар кимге ар тараптан түшүп атат. Бир эле адам байланыша алган жок. Арстаналай же Зүлфия же Атөңгүл дегендей көп адамдар байланыша алып, ошонун баарын чогултуп келген кезде ошо бир эле жыйынтык берип атат. Анан ушу мен кудаймын деп чыккан себепти айтайын. Ар бир адам ушу эсинде болуш керек. Адам жаралганда тилибиз жок жаралган. Адам жаралганда мынандай асабнек болгон эмес. Ошол эволюцияларды басып өтүп, көп жылдык тажрыйбаларды басып өтүп, от ойлоп таап, анан темир ойлоп таап, анан техника ойлоп таап, көптөгөн системаларды басып өтүп, байгедей жашоосунбу, Манас доорунбу, Чыңгызхан доорунбу жашап өтүп, адамдын гени жетилди. Жанагы жазында деле гүлдү эгип коет, жөн эле мындай үрөндү. Кийин гени жетилгенде аромат болот, өң ачылат, жыты чыгат. Ошо сыяктуу гени жетилгенде анан ошо ааламдын ролун адам аткарыш керек азыр. Аалам деген эми мындайча айтканда Кудайдын, арбайдын, ааламдын ролун аткарыш керек. Анан ошол кыргыз ар бир улуттун, бул ар бир адамдын, улуттун бул жашоого жаралуу өз кызматы бар. Мисалы мына колдун ролун баш аткара албайт, баштын ролун кол аткара албайт. Ошол сыяктуу кыргыз ушу ааламдын, Кудайдын ролун аткарат. Анан бүгүнкү күндө мына рак оорусу көбөйүп атат, биз пресс-конференцияларды көп бердик. Неизлечимый болезньдер көп болуп атат, системный ооруларды коюп атат, медицинанын алы келбей атат. Эмнеге, эмне кылыш керек дегенде, могу адамдын анатомиясы, астрологиянын ролун аткарыш керек делет. Адамдын анатомиясы чын эле астрология, ааламдын, Кудайдын, периштенин ролун аткара алабы деп ойлонсоңуздар, аткара алат. Эмнеге дегенде адамдын анатомиясы өзү эненин курсагында энергиядан, ошо астрологиялык энергиядан жаралат. Мисалга, эне кысылып жүрсө, инвалид бола жаралат, эне боюнда бар кезде бош жүрсө, мындай энергиялуу бола жаралат. Сиз ош кечиресиз, Арстан мырза, сиз өзүңүздү кудаймын деп эсептеген, ошол өзүңүздүн милдеттериңизди айтып берсеңиз. Анан эми мен кандай кудай болдум дегенде, ошол бизге кызыктуураак болот. Теңир ата, анатомияга караганда. мен ошо 4 жашымдан баштап ошо анатомия, астрологиянын ролун аткарат деп атам да. Менин анатомиям астрологиянын ролун аткарып атат. Значит, Кудайдын ролун аткарып атат. Анатомия. А бул аткарып келгенби дегенде, ооба аткарып келген. Мисалга, илгери деле мындай кыргызды душман каптап келгенде, өздөрү той этектеп жашаганда бийиктеп чыгып туруп, жамгыр жаадырганы чын, куюн чыкырганы чын,
ошол сыяктуу эле мен ошол Кудайдын ролун, жердеги ролун аткарып, адамзатка булут, куюн, вирус жөнөтүп, табият аркылуу адамзатты кыргызга багынтып, табыл илимге багынтып, бир идеяга өткөрөм. Анан мен көзүмө Теңир ата көрүнгөн, мен канча ушу 4 жашыма баштап көрүнүш көрөм. Эми көрбөгөн адам жөн бирдеме сүйлөп атат деши мүмкүн. Мен кадимкидей көрөм, жазам. Анан ошо Теңир ата көзүмө көрүнүп туруп эле. Ошо бою деле менде экен, мындай жүзүн көрө алган жокмун, мындай караң катары жанымда 2 сааттай жүрүп, анан ошол тапшырмаларды берип кеткен. Ошондон кийин анан сени кийди, көңүлү тынчылык деп ошол жүзүмдү көрсөтүп койгон. Ошондон кийин мен табиятты бейишке айланттым. Мына мен кудайлык азыркы бүгүнкү эмне кылып аткан кызматтар. Теңир ата сизди Кудай шайлады? Кудай шайлады. Энергия катары кийди. Мисалга, жайсаң ата ааламда болгондо. Ошол Теңир атаны сүрөттөп бере аласызбы? Теңир атаны айтып өттүк го, бою мендей эле экен. Караң катары көрүндү жөнүндө, мындай караң кырталыма 2 сааттай ошо жанымда жүрдү. Анан мен Кудаймын деп чыкпасаң, сени адамзат кайдан табат деди. Анан ошо табат деди, табат. Сени кайдан табат? Апаң чыкса анан издеп барабыз да, мен апам жоголду эле, же мен мурун ажырап калдым дегендей. Анан ошол булутту кантип жылдырышымды көрсөтүп койду. Мисалга мен жана торт кескенде эле булуттарды жылдырып коем. Анан бир күнү булутту кадимкидей эле ошол кайсы мамлекетке кааласа мен булут жөнөтөм, ошол жерге жамгыр жайт. Мен багындыруу үчүн. Мисалга азыр кыргыз Кудайдын ордун кантип аткарат? Кечиресиз. Ошол тапшырмаларды берди дедиңиз эле. Кандай тапшырмаларды берди? Мисалга ошо азыр Кудайдын ордун кыргыз аткарат десе, эмнеси менен башкарат дейт да, башка улутчу. Бизде самолет жок, акча жок. Мисалга дүйнө элиндей, саясат жок, мындай башкарып кеткидей. Биздин керемет куралыбыз башка улуттуку акчасы бар болсо, башка улуттун армиясы бар болсо, башка улуттардын, башка мамлекеттин оружиясы бар болсо, биздин керемет оружиябыз бул от, суу, таш, аба. Абаны башкалар воздух деп эле түшүнөт. Абада мазар ээси бар. Абада духтар бар. Отто жан, рух бар, жана от менен үйдү аластап коет. Ташта таш менен төлгө тарткан, таш менен эмдейт. Анда магия бар, теңир мыйзам бар, чагылган. Буга чейин эле болгон да? Болгон. Ошону адам пайдаланып келген эмес, келбейт. Сууда пайдаланган да, мурун пайдаланган, бирок толук кандуу пайдаланган эмес да. Анан суу менен мисалы баштан айландырып төгүп коет. Ошол сыяктуу от, суу, таш, аба менен эле биз дүйнөнү теңдетип. Бул жаңылык эмес да кыргыз элине, жаңылык эмес. Аларды сиз өзгөчөлөнттүңүзбү? Укугун билген эмес да, ошолорду жакшы пайдалана алган эмес. Анан мисалга мен ошол Теңир ата эмне деп тапшырма берди дегенде, табиятты бейишке айлантып кой деди. Анан кантип десем, 7 токоч нан болчу ундап кел деди. 7 токочко биз бабедин жасай коебузбу мындай. Мисалга канчалык мындай бир 2 котуш ун. Ошондой алып кел деди, анан колуңду сал деди. Анан мен ордом бар, офистеби мен ордо. Баягы хан ордо, Теңир ордо деген сыяктуу. Анан ошо ордомдо ошондой көрүнүштөрдү көрөм, жазам, ошол жерде сабак өтөм. Анан ошол жерден алып келе калчу десем, кыздар алып келди, колумду салсам эле окшудум, аябай. Анан ошондой эле мына табият бейишке айланып кетти. Мен качан кыш болбойт дегенде адамзат деле ошо күлкү катары кабыл алган. Мына быйыл көрдүм, Кудай делис русский мороз деп эле орустар издеди. Жок, 20 градуска күн жылып кетти деп. Ошентип мен табиятты бейишке айлантып койдум. Түндүк түштүк муз океанды эритип койдум. Мисалга, ошол бул жерде так берилет, вирус жөнөт, куюн жөнөт, булут жөнөт деп. Анан мен ошону жөнөткөнгө укугум бар. Эми мен мисалы өзүмдү адаммын деп ойлобойм. Мен өзүмдү теломду аалам кийип алды деп ойлойм дагы. Анан мен айткан сөз орундала берет. Айтат эртең Арстанбай сен адамзатка шарт окуйсуң. Шарт окуйсуң дегени мен улуулукка өткүлө деп. Условия коет. Эртең менен 8де келесиң, жумушка 5де кетесиң, абертиң мынчада, айлыгың мынча деп условия коюп алган иштешет. Ошол сыяктуу адамзатка мен шарт окуйм. Же болбосо мындай түшүндүрсөк болот, муну Кудай кийип алды дегендичи. Мисалга баланын ролун бала атанын ролун аткара албайт. Ичиндеги жаны дары башка да. Экөөнүн түс бөлү бирдей эле, эркек экөө тең, бирок экөөнүн ролу эки башка, эки ичиндеги жандар башка. Анан кыргыз бул Кудайдын ордун мындайча айтканда аткарып келиптир деп ойлойм. Бул кандай дегенде, мисалга мен
колум менен табиятты бейишке айлантып койдуң го, кыш жөйлөп мисалга. Ошо сыяктуу эле батасы менен кана балам, жолуң ачылсын деп эле бата берип койгон экен, көзү тиет экен, мына энергия болгон үчүн сөзү тиет экен. Анан биз ошол улуу кыргыз деген сөз улуу күчтүн ролун аткарчу улут кыргыз. Улуулук касиетин тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат деп, анан биз ошо улуттарды ээрчип кетипбиз дагы, улуулук касиетибизди учуруп алыппыз. Ошого эле кайтыш керек деле, ошол кызматымды аткарып атам. Анан ошол мен Теңир ата айтты, сен Кудайым деп чыкпасаң, сени адамзат кайдан табат деп. Анан мен ошо Кудайым деп чыккандан кийин иш козгоду, иш козгогондон кийин орус тилдүү сайттар, казак тилдүү сайттар бул дүйнөгө кетти. Анан ошо иш козголгон себеби мен аябай кубанып калдым. Бул Кудай деген ат дүйнөгө кетиш керек экен деп. Анан мен бул кайра космос бир, аалам бир, орус бир аялдын, дагы бир эркек кишини сүйлөгөнүн уктум. Ушул жерде Кудай пайда болот деп. Казактан бир киши сүйлөптүр, кыргыз эли ошо живой Кудайды көрөт деп. Анан мен өзүмдү ошо кадимкене асмандагы Кудайды элестетип жашайм. Анан асмандагы Кудайды динде минтип коет. Аякта бир абышка отурат, анан такта отурат деп. Жок, андай материя жок, асманда бир абышка отурбайт. Ал бир энергия. Мазардын ээси бар деп коет. Же болбосо энелер айтат, моюндун ээси бар деп коет. Чын эле бар да, бирок ал жерде абышка отурган жок, же бир жылан жүргөн жок, бир энергия бар. Ошо сыяктуу эле Кудай деле энергия экен, адамды кийет экен. Бул кыргызды кийет экен, эмнеге дегенде кыргыз ааламдан келген өкүл болгондуктан мен кызматымды аткара берем. Ошондо кечирсе, бул жерде жауап эле адамдар Кудайды сыйынышканын көрөбүз, могу. Ошондо биз сизге сыйынышыбыз керек. Эми сөз туптуура болуш керек, анткени мезгил өткөндө адам адашпаш керек. Асмандагы Кудай дейт мурун. Эгер эскиче Алла дейсиңби, Бог дейсиңби, Кудай дейсиңби, ушинте берсең дейт. Ал Кудай сенин кул сезимиңди эле башкарып келген дейт да. Кул сезимди эле баягы ал жол туура эмес, бул жол туура эмес депчи. А жаңы Кудай ошо теңирдин кереметин, асманды, жерди, адамзатты башкарат дейт. Анан жаңы доордо Кудайга сыйынбаш керек, мага деле сыйынбаш керек. Мени менен сырдашып, өз сыйкыр касиетин, кереметин ар бир адам иштетиш керек. Анан эски Кудай банкрот деп берилет ааламда. Анан чын эле банкротпу? Эми Кудай банкрот болду, Жок дейт да. Ал кайда эле, ал энергия эле ар бир мен Арсеналдын жанын кийип алды. Анан чын эле банкротпу деп ойлойм да, мен бул маалымат айында ойлонуп. Бирок кечиресиз, ошо сиз өзүңүздү Кудайым деп жарыялагандан бери элдер сизге келип сыйына башташтыбы, же болбосо кандайдыр бир сырларын айтып, кандайдыр бир жардамдарды сураган жокпу? Эми мен Кудаймын деп чыккычаң деле ошо кудурет керемет отургандан бери саны канчага көбөйдү ошо? Менден келип ошо рак оорусунан айыгып кеткендер көп. Менден канча саны? Ошо жолун таап кеткендер көп. Кадимкидей эле ошол жолун таап деген эмне? Эми ошо жаңы Кудай менен эски Кудайдын айырмачылыгы эмне дегенде, эски Кудай өлбөстүккө өткөрө алган эмес, мен өлбөстүккө өткөрө алам. Кантип? Өлүм эмнеден пайда болгон? Буга чейин өлбөстүккө бир экөөнү өткөрдүңүзбү? Мына мен азыр өлбөстүктөмүн, өзүм жашарып атам. Мен тегерегимде өлөм деп ооруп келген адамдарды азыр өлбөй калган аларчы. Өлүм эмнеден пайда болду дегенде, өлүм кысылуудан, кыжаалатчылыктан, аң сезимдин пастыгынан, ушундан эле пайда болот. Анан мен ошону түшүндүрүп, окутуп, анан бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат дегендей, кадам канчалык кызса, ошончолук энергиясы качат. Анан ошол денесин бошоттуруп энергия киргизгенден кийин ошо өлүп бараткан адамдар айыгып кетти. Анан менде ошо Азимгүл деген эже бар, 100 миңдеген ошо бизден каттоодон мындайча айтканда ошо жаңы доордун талабын билип, китебин алып, ошо улуулук өтүп алган кыргыз жарандары көп. Арслан мырза, мындай да, эгерде адам ооруп баратып, же болбосо бир денеси чирип кетти дейли, Кудай сактасын, эч ким өлбөсүн, баарын кыргыз элинин өздөрү Кудай сактасын дейт, баары Кудай сактабайт азырчы. Эми биз ага бул лексиконду жогото албайбыз, анткени баардык эмелер көнүп калганбыз. Кудай сактабайт. Баары бир мындайча айтканда, сизди эч ким Кудай катары кабыл албашы мүмкүн. Мындай да, эгерде колу чирип калды дейли, бир кишинин колу чирип калса, аны кантип сиз сактап кала аласыз, өлтүрбөй, же болбосо ал өлүп бараткан кишини кантип сактап кала аласыз? Мындай деп гана бере алам да. Мисалга Кудай деле адамды жаратып туруп, мисалга эски түшүнүктө өз эркине койгон да.
бирөө эрге 5 өнө тийсин, же бирөө 5 аял алып атат, же бирөө жүдөп жүрөт, же бирөө какап жүрөт. Мындай деп адам түшүнүш керек. Кудай деги эле ошо кыргыз болуп жаралдың, башка улут болуп адам болуп жаралганына сүйүнүш керек. Анан асмандан эле мага берчи, анан келечи дебегенде ааламдагы күчтөр эч качан жакшы көрбөйт. Сыйынганды, ыйлаганды, сураганды. Аалам аткарган адамды жакшы көрөт. Ошо кызматын, ааламды кызматты аткарганды, чындыкты сүйлөгөндү. Мисалга, Ленин даватка барган эмес, Ленин мечитке, медресеге же болбосо Меккеге барган эмес, Ленин мусулман деле эмес, а бирок чындыкты колдоп, ыйлап, сыктап, түрмөгө камалып, байгедейди жоюп, тегиз заман алып келгендиктен Алланын буйругу жок, эчтеке жокпу, көрдүңүз, булутуна карабай чындыкты колдогон адамды аткарат. Анан мен ошол пресс-конференция бергенде всем правительствам государства, всем человечествам берчимде баардык обращениямды адамзатка, дүйнө элинин башчыларына. Эмнеге дегенде ушул улуулукка өтүп кетпесе, ар кандай оору пайда болот деп. Ал оору пайда болгон адамды мен сактап кала албайм. Ал ошо ооруга адам өзү жетпеш керек. Ошон үчүн оору эмнеден пайда болот? Эмоциядан. Мына Кытайдагы коронавирустан 15 жашка чейинки балдар өлбөй атат деп. Таң калып атпайбы? Мисалга грипп же башка майда чүйдө оору балага биринчи чыгат да, тетирсинчи алар оорубай атат. Эмнеге дегенде алар эмоция жок, аларда күлүп жайнап жүрөт. Кимдер өлүп атат? Ошо каргандар, кысылгандар, эркектер. Ошол сыяктуу азыр ар бир адам күн тартибинде азыр эмнени ойлошубуз керек? Азыр мындай экономиканы көтөрөбүз, ал бул антпеш керек. Азыр өлүм сыноосунан кантип кутулабыз деп ушуну ойлош керек. Анткени аалам күчтөрү ошо пенделерди кырсыктырып атат. Мисалга, Кытай эмнеге кырсыкты дегенде, булар пулга карамады. Жылан сатабы, бака сатабы, бир майда чүйдөгө өтө түшүп алган. Кыргыз эми анчалык деңгээлге түшкөн жок. Ошондуктан ар бир адам азыр өз жанын сактап калуу үчүн анатомиясын, астрологиянын ролун аткарып, мен ааламдан келгем, мен ааламдан жаралгам, мен аалам болсо мен ошол ааламдык милдетимди аткарайын деп ушинтип жашаш керек. Демек, сиздин оюңузду түшүнбөй турам да азыр. Кудай болсоңуз, ошондо биз сизге барып туруп Кыргызстандын өнүгүшүн же экономиканын өзүнүн өнүгүшүн сурашыбыз керекпи? Кандай? Кудай деген бизди сактайт деп ата бабалар дагы буга чейин сыйынып келген да, ал тургай кыргыздар, өзбектер, тажиктер, жалпы дүйнө жүзүндө мусулмандар Каба ташка барып сыйынышат, аны билесиз да. Ал жагында болуп калды. Каба таштан эмне таап келди? Ошо ким эмне таап келди? Айтып калачы, могу киши бар, Каба таштан айып келди, жоңолуп келди. Айтып атабыз го, Кудай сыйынган адамды жакшы көрбөйт. Деги эле аалам, вселенная, дух, высшие силы аткарган адамды жакшы көрөт деп. Анан биз эми ал аткаратпай өздөрүнүн ким аткарып атат? Ал эми аткара берет, ары карап кой, бери карап кой деп. Ааламдык милдетин аткарган жок да. Мисалга, адамды бул дүйнөгө Кудай өзүнүн көчүрмөсү кылып жараткан. Кудайда материя корпус жок да, келип сүйлөп бергендей. Мисалга, мына мен сөз менен куткарам. Аң сезимин бийиктетпесең өзүнөн өзү эле кутулат да. Кантип? Аң сезимин бийиктетсең, мисалга мына мен майдага кейбейм, майдаланбайм, пендечиликке түшпөйм. Ошентпеш үчүн адамдар эмне кылыш керек? Аң сезимин өстүрүш керек. Адамдарга мисалы үчүн тамак жеш керек, алар ошол үчүн акча табыш керек. Акчага муктаждык болгондо же кандайдыр бир нерсеге муктаждык болгондо адамдар кыйналат да, жашоодо катардагы нерселер гана. Ошондо эмне кылыш керек? Сизге барыш керек. Мисалга Кыргыз элин айталы. Кыргыз эли мигрант болбош керек. Ошо жаным багам депчи. Кыргыз эли түрмөгө түшпөш керек. Кыргыз эли ошо улуулукка калыптанса, адамзатты ошо улуулукка өстүрсө эле, адамзат Кыргызды каржылайт. Эне ата катары эле мисалга. Ким каржылайт? Дүйнө эли. Кантип? Жолун таап берип атсаң каржылайт. Мисалы мугалимге деле, мугалим сизди окутуп атса, платный деле мугалимдер бар да. Мына өстүрүп атат. Анан алып барып акча төгөттү. Ошо кыргыз деген тилди эмнеге берген? Төкмө башка улутта жок, кыргызда бар. Мисалга да көрдүңүзбү? Өстүрүү үчүн берген. Кудай ордун аткарат деген ошол.
Кудай ордун аткарат деген ошо адамзатты куткарат деген сөз. Куткарып көр ушу кырсыктан дейт го. А кырсык эмнеден пайда болот? Деги эле кырсык бала чакаданбы, иштенби? Адам өз милдетин билбегенде Кудайдын ачыктан эскертүүсү, ааламдын ачыктан, арбайлардын ачыктан эскертүүсү болот. Өзүңүз айтып атасыз, Кудайдын эскертүүсү деп. Ошондо кайсы Кудай? Сиздин Кудайсыз, Кудайсызбы же башка Кудай? Сиздин эми түшүнүүңүз капа болбоңуз, Гүлжан, ылдый да. Ошон үчүн мен сөзүмдү түшүнө албай ылдый үчүн мен сизден сурап албай атасыз да. Мен абдан ылдый. Ошо мен сизге түшүнбөй эми турмун. Сиз мындай. азыр өзүңүз айтып атасыз. Мен Кудайым деп айттыңыз, анан Мен дагы эле Кудайым. Кудай ушинтип өзү Мен эми ал сөздү жалпы түшүнүк үчүн айттым. Ал сөздүчү Кудай адамзатты эмнеге Аштанага кечириңиз сурайм. Албетте биздин сизге караганда түшүнүгүбүз өтө ылдый болушу мүмкүн. Биз Кудай эмеспиз да. Кудай эмеспиз. Кудай эмес, сен адам да эмессиң, сен пенделе ойбуз. Да адамдык сыпат жок. Бирок сизде эгерде мындай болуп атат да, кантип эле сиз Кудай болсоңуз, мигранттарды ал жака кетпей өздөрүнүн жанын бакпаш керек деп атасыз да. Анда мейли Россиядагы мигранттардын баарын чакыралык да сиздин үйүңүзгө жөнөтөлүк. Анан кантип кыласыз? Ушул жөнөкөй сөздү түшүнбөй атасыз да. Жок, ушул суроого эле жооп бериңиз. Макул, агай. Макул, муну. Чакыралы. Мындай. Ой, чакырбай деле кой, өзү эле келет. Мына мындай болот да. Адам кыргыз мигрант болуу үчүн жаралган эмес, түшүнүп атасызбы? Кыргыз адамзатты куткаруу үчүн жаралган. Эгер адамзатты мына мендей болуп түшүнүккө өтсө, адам каржылайт. Мына мени дүйнө жүзүндө бир эле Кудай бар да, баарыбыз эле сиз Кудай болуп түшүнө албайбыз да. Сиз ошондо Кудай, сиз бизге түшүндүрүшүңүз керек да. Эми мен сиз туура айтып атасыз. Биз чет өлкөлөп кеткен кыргыздарды ар бир кыргыз ойлогондо боору урсойт да. Аларды алып келгибиз келет. Кыргыздарды Кыргызстандан көргүбүз келет. Ошон үчүн мен сизден сурап атам да. Сиз Кудай катары сизден сурап атам. Кудай сактасын. Бирок Арстан агай ошолорду Кыргызстанга баарын алып келели, сизге ишенип. Бирок аларды кантип багабыз? Бул суроону баягыда да бергенсиз. Сиз мындай түшүнүңүз. Сиз атасыз, энесиз деп түшүнүңүз, мындай улуусуз. Анан бул элдерге кызыктыруучу сурооду айтып атам да сизге. Эл сизден мурун түшүнүп атат, бул менин сөзүм. Сиз түшүнө албайсыз. Мигранттарды кантип багабыз? Мына сиз энесиз, атасыз, мындайча айтканда улуусуз. Анан эле көчөгө мен оокат кылам деп эле кетип калдыңыз. Мисалга келсе эне атаң жок. Ошо сыяктуу кыргыз ааламдын ролун кыргыз гана эле аткара алат деп атам да. Башка улут ааламдын ролун аткара албайт. Эмнеге дегенде ар бир улуттун, ар бир адамдын бул дүйнөгө бир миссиясы бар экен деп атабыз да мына. Анан эми кыргыз жарандары мейли бүгүнкү күндө англис тилин үйрөнгөндүр, орус тилин үйрөнгөндүр, ошол жерге барыпчы, эми ошо улуулукка өтүп туруп улуттарды куткарса, ошо улуттар каржылайт. Мисалга табыпты деле каржылайт да. Айыктым, мен ушу дарыга деле сизге ушунча кетмек деп мисалга бир көз ачыкка барса деле кичине бир же улуу адамга барса деле кураяка бата жүрбөйт деп акча сунуштап дасторконун жаят да. Ошо сыяктуу кыргыздын ырыскысы кайыптан дел берилет да. Эми бул мындайча айтканда эне ата катары биз ошо улуу кыргыз деген ошол улуу күчтүн ролун кыргыз гана аткара алат деп атабыз да. Ошол ролду аткарыш керек кыргыз. Болбосо мигрант эмес, эртең өлүп калат да. Ар бир адам изилдениш керек да. Мен бул дүйнөгө эмнеге жаралдым экен? Адам өлгөн, адам төрөлгөндөн өлөт да. Өлбөйт. Кантип? Төрөлгөндөн кийин өлгөн деген бул өзгөлө өзүбүз эле бир мындай карыдым, анан бүттү да, анан деп эле атабыз да. Мисалга азыр мына жакында 9-майда 95ке чыккан, 100ге чыгып калган согуштун катышуучулары бар. Алар бул жашка эмнеге чыкты деп ойлонуп көрсөңүз, ал кан кечкен, ал өлүктү көргөн. Анан бияка келгенде бияк тынчтык, бейиш, жыргал жаман. Ошентип өзүн тыштабай көп жашады. Жөн эле кийинки балдар азыр 40ка чыгып, 50ге чыгып, 60ка чыкпай эле өлүп атат. Эмнеге дегенде эмоциядан өлүп атат, кысылуудан, жаалачылыктан. Өлүм же өлүш эмне кылыш керек дегенде, мына мен мынтип жашайм да. Менин жаным асмандан келген. Мен ошондой бир ааламды күчмүн. Мен мындай майдага переживать этпейм. Канча акча келди, канча ишке жумшадым. Ошо сыяктуу эле бүткөн күн, бир өткөн тарых, калды, кайталанбайт. Мен андан көрө келечекке карап жашайын. Эмнеден пайда болот? Эмоциядан, тамакташык жейт, кысылуудан. Ошол мен кысылбайм, эмоциосуз жашайм. Сиз бирок эмоциясы жок, кечиресиз. Сиз эмоциясы жок деп өзүңүздү
эмоционалдуу деп эсептейсизби? Мен туура сөздү талашам, кайда барса да. Дагы эле мен сизге кайра эле сурайм, сиз мигранттар боюнча эле мага кызыктуу болуп калды сиздин ошол сөзүңүзчү. Биз Кыргызстандан чыгып кеткен кыргыз мигранттарды кайрадан Кыргызстанга кайрып келсек, ошондукка сиздин Кайрып деле келип кереги жок. Мисалга мына мага Москвадан, Турциядан ошол кыргыз мигранттары мен тааныбайм, жаштар чалат. Агай, сиздин YouTube'дагы берүүлөрдү көрүп атам, түшүндүм, айыгып атам. Мен сизге ушул данныйыңызды берсеңиз акча салып коеюнбу дейт да. Анан мейли деп ошол жардамчыларым данныйын берип коет, анан салат. Ошондо эмне болуп атат дегенсиз, ошол жерде жүрүп эле өсүп, ошол жерден бир энергиясы толуп, элге сабак өтүп, анан мен сыяктуу эле энергия иштесе адам айыгат да. Анан ошентип эле бул мындай кара жумушка буйрулган эмес да кыргыз. Мындайча айтканда. Анда ошо Теңир ата сизге кандайдыр бир тапшырмалар бериптир, сиз ошол буйруктарды аткарышыңыз керек да. Ошондо Кудай катары кайсыл тапшырмаларды аткарып, кайсынысын так аткардыңыз, кайсынысын так аткарган жоксуз? Мен табиятты бейишке айлантым. Кантип? Жана айттым го, агуңа колумду салганда деп. Ал эмне деген сөз дегенде? Табиятты бейишке айландырыш сиздин колуңуздан келеби? Келет, мына уже кетти да. Мына азыр канча Бул жылдан февраль кеткенде, февраль кетти, март келген, кадимки жаз келди дегендерди түшүнүп болуш керек. Бул коомчулукту ушун менен алдай аласызбы же болбосо ишендире аласызбы деген суроо жаралат. ишенбейм, мага ишеништин деле кереги жок. Мен өз кызматымды аткара берем. Мен сиз суроо кылып атасыз, мен айтканымды түндүк түштүк муз океанын ээритип атам. Ага кантип бардыңыз? Мен барбайм да. Мен энергия жумшайм. Менин керемет куралым эмне дедик? Аалам дедик. Мисалга, бул жерде сизге кыш болуп атса, Россия кышты таппай атат. Эң күчтүү түшкөн. Бул бага чейин эле китептерде жазылып келген да. Мейли, ал сиздин түшүнүгүңүз. Ошол энергия жөнөтүп, пендечиликке түшүп алган мамлекеттерди торнадо кылып, вирус жөнөтүп, булут жөнөтүп, анан акыры кыргызды таап келип мен кызматымды кылдым. Ошондо алар дүйнө жүзү кайра келип Кыргызга келип сыйынып калабы, сизге келип сыйынып калабы ошондо? Кыргызга биригет. Кантип биригет? Кыргызга биригет деген мындай. Дүйнө эли кыргыз улутунан тараган делет, анан кайра кыргыз элине биригет дейт. Ал кыргыз элине биригет деген сөз мына мендей болуп, мен улуу экенмин, ааламдан келипмин, бул дүйнөгө кызматка келиппиз. Мисалга мына Тибетте айтат экен го, ошол бизден 3 эсе көп жашайт экен. Мисалга жана барып келди го Жолдошбек Султанов. Бирин-бири күлүп эле ушинтип турат экен деп. Аякта өкмөт деле жок, аякта кредит деле жок. Мисалга анан ошо эмоция болгондуктан көп жашап атат да, көрдүңүзбү? Мындай эле бүгүнкү күндө дәл. Анан келип кадимкидей эле сыйынат десек туура болбостур, бирок тааныйт. Эне атаңа барып алып сен сыйынбайсың да, апале сыйынбайсың. Ата эне катары сыйлашабыз керек. Тааныйсың, бул мен апам. Жаман деген менен баары бир апам. Айылда баланча ата башка бир ата. Мен атаман жакшы деген менен баары ал мага ата болуп бере албайт деп эне атаңды таанийсың. Ошол сыяктуу эле кыргызды тааныйт. Булар кыргыз деген улут эмес экен, аламдан келген өкүл экен, ушулар бизди жол көрсөтөт экен, ушулар ушундай кризистен чыгарат экен, биз аябай пендечиликке түшүп алыппыз деп. Ошол куткаруучу деген эле өзү Кудай. Негизи айрым аткамнерлер десекпи, же болбосо кандай десек, түшүнүш кыйыныраак. Ошол сиз өзүңүздү Кудаймын деп тааныштыргандан бери кандайдыр бир аткамнерлер, кимдир бирөөлөр сизге барып Кудай экенсиң, ошол менин келечегимди айтып берчи, мен эмне болом деп сурагандар жок, болгон жокпу? Эми бул жаңы доордо азыркы саясатчылар өтө албайт алтын доорго. Өтө динге берилип кеткендер өтө албайт, анан өтө байлыкка берилип калгандар. Себеби алардын психологиясы ошол менен гана бузулуп калган. Оппозиция болуш керек, же акча табыш керек, же шайлоого барыш керек деп мисалга да, же болбосо минтип эле сыйынып жашаш керек экен деп, же болбосо ошол эле байлыкты же ошо пулду Кудай тутуп алгандар ал берге албайт. Бул карапайым эл үчүн. Карапайым элде пул болбосо дагы карапайым элде касиет бар. Ошондуктан мага андай сырттан андай жолун таппаган, элди бурмалаган, күндө ушунча энергиясын, жолун мындай кыргызды өстүрбөгөн адамдарды аалам өзү эле жол бербейт. Жалпыга маалым, сиз Равшан азыр саясатчы Равшан Жээнбеков учурда
камакка алынбадыбы? Ошонун телеканал Nexo да, телекомпаниясында бир кандайдыр көрсөтүүлөрдү жасап жүрдүңүз да. Тилекке каршы Кой Таштагы окуяга байланыштуу Равшан Жээнбеков камакка алынды. Сиз ошол Равшан Жээнбековдун камакка алынарын билдиңиз беле? Сиз кудайсыз да? Мен Равшан Жээнбеков менен эмес, жалпы элге да айткам. Сиздер мындай кыргызда акты сатпа деп коюп, акты сатпа деген бул айранды сүт эмес, акты деген бул чындыкты. Сиз башка бир жаңы ачылыш жөнүндө сөздөрдү айтып берсеңиз, коомчулукка кызыктуу болот. Акты сатпа деген бар эле. Чындыкты сатпа деген сөз да, ааламды сатпа деген сөз. Ошондуктан ана мен айткам, силер жалганды колдобогула, Атамбаевдыбы, азыркы Жээнбековдубу, дагы бир саясатчыны колдобогула деп эгер колдосоңор кырсыктайсыңар. Эмнеге дегенде чыныгы күчтөр азыр жерге түштү. Эми жалган адам, пенде адам ошол кырсыктайт деп ана мен ал өзүнө айткан эмесмин, бирок ошо жалпылаштырып айткан. Эмне үчүн сиз ошону өзүнө айткан жоксуз да? Сиз чындыкты айтышыңыз керек да. Сиз расмий өзүңүздү кудайым деп жаралаган. Эмне үчүн сиз Равшан Жээнбековго камаласың деп чындыкты айта алган жоксуз? Демек сиз кылпыч экенсиз да. Эмне үчүн? Демек сиз бирөөгө чындык өзүңүздүн оюңузда болгон нерсеңизди жеткире албай жашырып атасыз. Мен сизди ошондой түшүндүм. Болбосо сиз жакын адам катары, анын Nexo'сун эфирин колдонуп аткан катары чындыкты айтышыңыз керек болчу да. Эми жалганчы адам деп сиз бага коюп атасыз, аныңыз деле өзү туура эмес. Жок, эмнеге чындыкты айта алган жоксуз? Жалганчы деп айткан жокмун. Жок, сиз эмне үчүн чындыкты айта алган жоксуз? Мен сизди мындай аял катары Гүлжан, бул Жан Турбаева, Жан дүйнөсү Гүлдөштүк Турбаева деп мен атыңызды чечмелеп башка чакырып атам. Мен Равшан Жээнбеков менен эч кандай дос эмесмин. Сиз эфирге ким чакырды эле? Эфирге менин жардамчыларым бар, ошол жерден эфирден телевидениянын жетекчиси башка адам. Ошо менен макулдашып келген. Мен Равшан Жээнбеков менен маңдай тизге отуруп кофеди ичкен адам эмесмин. Жолукканда эмесмин. Бизге жеткен так маалыматтарга караганда сизге ошо чала жетиптир. Мен жолуккан эмесмин. Мен президенттикке 2007-жылы 17-жылы кандидатурамды койгондо ошол телевидение чыгарган адресин айтып анан барсам, Равшан Жээнбеков чыңкыратыптыр, ошондо бир кол алышканбыз. Андан башка мен ушундай эми ким жалганды колдосо Равшан Жээнбековго анда камактан качан чыгат? Сиз ошо коомчулуктун сурөт болуп качан чыгат камактан? Равшан Жээнбеков деле ага чейин деле өзү жакшы адам болгон эмес да. Акаевдин доорунда болгон, Бакиевдин доорунда болгон, жана детсаттарды менчиктештирген дейт. Ошондо эми жалган адамдар жооп бериш керек, жооп бериш керек. Азыркы бийликте эми сиздер коштоп колдоп мактап, шоколад кылып атасыңар. Атамбаевдин тегерегинде жүргөндүн баары эле капкара болду эле, анан эле Асылбек менен Сооронбай таптаза эмес. Бул деле мезгили керек. Демек анда Кой Ташта болуп аткан окуя, бир адамдын өлүмү, бул доордун баары эле бир укук милиция кызматкеринин жарымжан болуп калышы, анда бизге көз жумушубуз керекпи? Ошо сиз айткан чындык ушулбу? Бул мындай боло берет. Сооронбай Жээнбеков менен Асылбек Жээнбековду сиз буга чейин да бир кетчү элесиз бул жерде, бул суроолордо бул эки кишинин аты жөнү жок болчу. Сиз буга чейин да бул экөөнө нааразычылык билдирип келгенсиз да. Эмне булар сизге катуу айтыштуу же эмне үчүн буларды кайрадан эле буларга терс мен жалпы шилтеме берип келатасыз да? Жалпы мисал катары айтып атам. Мисал катары. Тегерегиндегилер мисалга ошондо жоопко тартылып эле мисалга да. Эми жалган адамдар жооп берет дегенди айтып атам. Бул бир. Экинчиден, ооба мен Сооронбай Жээнбековду пресс-конференция бергеним чындык. 2020-жылы ошол кишинин сезону бүтөт деп бергеним чындык. Муну сизден башка деле официальный пресс-конференция берип. Ал жакшы адам, адам катары үйүнө барсаң жакшы дейт, эн атасы жакшы дейт, ар дайым аш бышып турат дейт. Бирок доордун талабын билбейт. Кыргыздын улуулугун адамзатка жеткириш керек эле. Улуу адамга улуудай сөз айтып тарбиялаш керек эле. Ошондуктан анан кантип тарбиялаш керек? Жетектеп кете албайт деген сөз. Убакыттан пайдаланып сиз ошол Сооронбай Шариповичке айтып коесузбу? Кантип тарбиялаш керек, эмне болуш керек? Сиз кудайсыз да? Доор талабын. Доор талабы кандай? Мисалга бир кезде техника болбогондо оружие чыга электе доор талабы кылыч найза жасап ошону көтөрүп чыгыш керек болду. Талап ошол болгон. Анысы кандай азыр могу эски бир түшүнүктөн адамзатты чыгарыш керек. Кыргызга ошондой бир ааламдан билдирүү келгенин элге жеткириш керек. Деңгээлин көтөрүш керек. Ал президент да кантип жеткирет?
ал президент болсо анан кыргызга доор келди деп, ал киши эл аралык деңгээлдеги киши президент отуруп алып доор келди, силер Арстан Алайга ишенишиңер керек деп айтышы керекпи? Ал маданият министрине, билим берүү министриге тапшырма бериш керек. Анан ал тапшырма берди дейли. Ошондо сиз макул Сооронбай Шарипович маданият министрине тапшырма берди. Анан ал киши келип сизге айтты, Арстан Алай мырза, сиз кыргыз элине ушундай жакшылыктарды кылдыңыз, демек баштайлы дедик, старт кетти. Кантип баштайсыз? Окутуш керек. Адам эмнеге жаралыптыр бул дүйнөгө деп, мисалы мектеп программасы ушуну кириш керек. Мектеп программасына кириш үчүн китептер даярдаш керек. Улуттардын өзгөчөлүгү ушул экен деш керек. Эми эле айтып өткөндөй, медицина, техника мындай бессилен экен деш керек. Адам кысылганда эмоциядан рак деген оорулар пайда болуп атыптыр. Адам ушул мындай өтө деле кыжаалат болбой, өзүңөрдү мындай улуу сезип, өйдө жүрсөңөр оор болбойт экен деш керек. Ошондо биз өзүбүздү улуу сезип, өйдө болуп жүрсөк баары жакшы болот, Баары жакшы болот да. Окуш керек, Окуш керек. Деңгээл өсүш керек. Учурда технологияны үйрөнүш керек, Технология. Технологиянын бүт баарын жыйнаштырып туруп, өзүбүз таза болуп, эргүү каалап, тоолору тиктеп жүрө беришибиз керек. Эми Тибеттеги эле кыргыздарды карап көрүңүз. Эми ал техникасы эле өсүп атат да. Наоборот, ошо техника адамдарды байлап коюп атат, мисалга. Анан мындай эле салыштырмалуу. Анан эми жөн эле анан эле дүйнөнү ээрчип эле бизге баарыкет жак карыз берет эле деп эле анан кылмыш кылмаган адамдар, кылмыш кылган адамдар соттош керек десе, мына азыр түрмөгө адам кыргызбатпай калды деп, саны былтыр 9 эле быйыл 10 миңден ашып кетиптир. Жок, ошо адам өссө кылмыш кылбай калат да өзүчө. Кой, мына сизди эмнеге сыйлайм мен? Сизди да Кудай жараткан, сиз дагы бир периштесиз, жаныңыз асмандан келген, жерде бириң жаман дебегиле дейт да, мындай андай мамиле кылбагыла, жаныңар ааламга бараарын билип, ошого карап мамиле кылгыла дейт. Мисалгачы, ошол сыяктуу, кой, бул деле ааламдан келген бир жан экен, мен колуман келсе үстүрүп коеюн, мунукун уурдап албайын, муну урбайын десе эле түрмө жойулат эле да, мисалга. Ошого окулуу гана жетпейт да бүгүнкү күндө, аң сезимди бийиктетүү. Азыр ар бир адам каражаттуу. Мисалы биз бала кезде айылда ата энебиздин үйү болгон эмес, сарайда жашаганбыз, сиз эле ошол уракта чоңоюп калдыңыз. Азыр ар бир адамдын айылда астыр көптөр үйү бар, астыр көптөр малы бар, мындай согуш болгон жок, кыйынчылык болгон жок, жан талашып жашап аткандыр. А бирок мындай каражат болгон менен, могу жашоо жакшы болгон менен жан дүйнөбүз жарды болуп атат да. Жан дүйнө өссө эле, мисалга жакшы адамдар бири-бири менен аябай сый болот да. Жаман адамдар бири менен чырлашат, аркасынан ушар айтат. Көрдүңүзбү? Ошол эле жан дүйнө бийиктеп кетсе эле өлкө өнүккөн атат. Экономика деле өнүккөн атат. Башка. Анан эми ал кимдин колунда турат? Ошо башчынын колунда турат, президенттин колунда турат. Сиз айтып атасыз да, азыр биз башка элдерди ээрчибей, башка технологияны ээрчибей, өзүбүздүн баарыбыз мындай эргүү менен, башка жол менен баарын кабыл алышыбыз керек депчи. Мындай карап отурсам, сиз ошол эле башка мамлекеттин пайдалансаат доо турасыз, ошол эле шакетти, сотканы, баары менен байланышабыз да. Эгерде биз баарын четке чыгарып туруп, сиздин айтымыңыз боюнча, сиз окушуңуз керек. Эми саатты мен мынча болду, палян жумуш бүтүш керек дебейм. Бул жерде бул жолу мындай эле кеч кирди же таң атты, ошон үчүн эле карайм. Бул шакекти бир болот деген кудам тапшырган. Куданы Кудай буйруптур. Кудайды сыйлаганың Куданы сыйла деп. Дагы айттыңыз Кудай деп. Баары Кудайды айтат, сиз дагы. Ошон үчүн сый кылып жүрөм, ушул көңүлүнөн ап келди эле деп, мисалы кооздук үчүн эмес. Телефондо болбосо сиз мени таппайт элеңиз, муну жокко чыгар деген жок. Адам, мен айтып атам, мындай жан дүйнөнү өстүрөлү, өзүбүз бала болуп албайлы, ай болуп албайлы. Мындай улуу адам деле, мисалы сиз энесиз, мүмкүн бала чагаңыз бардыр. Анан сиз эне сезбесеңиз, өзүңүздү өрөөк сезбесеңиз, өзүңүздө бир сыр, сүр, ниет, бел болбосо балаңыздан айырмачылыгыңыз жок да. Ошол сыяктуу кыргыз
улуттардын айырмачылыгы ошол бирөөдүгүндө болуп атат, ошону эле аткаралы деп атабыз да. Арстан мырза, мындай болуп атат да. Кудай уже Кудай эме дедиңиз, Кудай модадан калды дедиңизби же уже эскири дедиңиз? Сиз ону Түлө өткөрүпчү, мал союп түлө өткөрөбүзбү жашооңузда? өткөрөбүз. Анан ошондо Кудайдын жолуна дейсизби же Арстан Алайдын жолуна дейсизби? Эми сиз мени мындай мазактаган катары карап Жок, атасыз. бул коомчулукка кызык да. Себеби Кудай деген сиз Коомчулук сизден Арстан алдыда. Алай сизге деген көп терс пикирлер жаралат го социалдык Ой, жаралай берсин, эчтеке Ошону болбойт. коомчулук сизди мен мага да кызык, коомчулукка кызык болсо керек деп ойлойм да. Мисалы кыргыз түлөөнү эмнеге кылат, канды эмнеге чыгарат дегенде жакшы мал жанга арачы деп туруп, ошо малдын, жакшы малдын жаны чыгып кетсе, ошо адамдын жаны сакталат дейт. Анан кыргыз башынан эле айтып келген, Кудай арбак колдо, Кудай арбакка койдум, арбакты сыйласаң болот деп. Эми ошондо Кудайды ким көбү айтат? ошол арбакка Арстан Алайдын Кудайына койдук дейсизби? Ошондо кантип айтасыз? кийин эми сен да ошентесиң да. Мен эч качан. Кийинки суроо, Арстан мырза. Деги эле кыргыз саясатын билесиз да, мен сизди айыптан жакшы билем. Буга чейин эле саясатта аралашып келгенсиз. Ошол эле Курманбек Салиштиновна деле маалымат жыйындарды өткөрүп келгенсиз. Учурда саясатта жүрүп аткан кадамдар туура элеби? Ошол туура эмес кадамдарды сиз алып келип оңдоп кое аласызбы? Эми биз мындай ойлойбуз. Мисал катары менен келтирбесем түшүнө албай каласыз да. Мисалга баланы деле, кызыбызды деле бир жакшы боло калса экен, бүгүн эле мендей болсо экен деп ойлойбуз. Бирок ал урунат, беринет, аны көрөт, муну көрөт, анан кийин ойлойт да, биз деле ойлогонбуз, эне атабыз айтса, кийин анан мезгили келгенде же ошол бурака жеткенен ойлойбуз. Эне атам туура эле айтчу экен депчи. Анысы кандай азыр кыргыз урунуп, беринип атып анан чыныгы жолун табат да. Кыска жол. Ошол бала ар кандай урунуп, беринип, аны көрүп, муну көрүп. Анан эң башкысы бүгүнкү күндө карапайым элди мен ошол Next-данбы, Манас телевидениеданбы өстүрүп, мындай эмгегим көп. Мисалга келген адамдарга сабак өтүппү, Сабагыңыз бекерби? Акысызбы? Же акча төлөш керекпи? Акысыз. Анан ошо өсүп алды, ошо адам эл өсүп алгандыктан мындай азыркы күндөгү саясаттагы кадамдар, ошолордун жан дүйнөсү, ошолордун кылык жоругу элге жакпай аткан ошол. Себеби эл өсүп алды. Арстан мырза, сиз өзүңүздү расмий Кудайым деп жаралаганда, бизге жеткен такталган маалыматтарга караганда, сиздин жаныңыздагылар, ошо сизди шакирттериңиз, биз да өзүн Кудайым деп жарала баштады да. Ага сиз ичиңиз таарыбайбы? Жок. Алар да Кудай, анда Кудайдар көбөйүп кетти. Эми Кудай деген сөз кут, ай деген сөз да. Анан ар бир адам бул дүйнөдө кут. Ар бир адам ошол микроэлемент космоса, өзүн тааныса, ошол Кудайдынбы, ааламдын роолун аткара алат. Мен ал эжекелерди мен окуткам, мен өстүргөм. Алар ошо бир жөн эле адам келбейт экен мага, кырсыктап келет экен, бала чакасынан ажырап келет экен, ооруп келет экен. Анан ошо 2 сабакта эле өзүн таанып, түшүнүп, ошо эски эмоциясынан чыгып, анан бул доордун талабын билип, анан ошол өздөрүн Кудайбыз дейби, периштебиз дейби, кыскасы пендебиз дебейт. Жакын эле Өзбекстандын Ташкентте, Сурхандария облусунан бир аял өзүн пайгамбармын деп жарыялап чыгып, 1 жыл камакка алынды. Ага сиз кандай дейсиз? Эми ол пайгамбар эмес да. Эгер пайгамбар болсо, бир китеп жазсын, бир жаңылык киргизсин, анда аалам колдойт эле анычы. А мен Кудаймын. А мен кылып аткан кызматым бар, жазган китебим бар, өстүргөн бар, келечегим бар. Адам түшүнө албаса дагы мен көп нерсени кылып атам, ошон үчүн мени аалам колдойт. Эми Кудайдын өзүнүн бир керемети деп айтылган сөздөр бар да, буга чейин деле айтылган, Сиз өзүңүздү Кудаймын деп жарыялаганыңызга канча жыл болду? Ошол учурда эле азыр так ушул стадияда өзүңүздүн Кудай катары бир кереметтүү сырларыңызды бир 5 секундалык же болбосо 3 секундалык көрсөтүп бере аласызбы көрөрмандарга? Эми мен деле ойлойм, мен аша чапкан жокмун деп, анан ушу мен теледе сүйлөп аткан кезде кудайлык энергиямды айтып коеюн. Теледе сүйлөп атканда эле ошол Next-дан акыркы убактарда мен эфирдин токтогонуна 5 ай болду, Next-дан сүйлөйм. Ошол сүйлөп аткан кезде 1 жыл мурун, 2 жыл мурун ошо адамдар көрүп эле айыгып,
атканын анан мен ошондо түшүндүм. Бул ааламдык энергия болбосо адам айыкпайт эле деп. Анан эртеден да айтып өттүм. Кудайлык энергия деген мына менин оозум, менин майданы сүйлөгөн жокмун, мен ааламды сүйлөп атам, чындыкты сүйлөп атам. Бутум чынык ишке иштеп атат, ар бир телом ошо башым улуулук иштеп атат. Ошондуктан ар бир адам ошо мендей болуп, убактысын, башын, колун, клеткасын пендечиликке коротпой ошо улуулукка өтсө эле ошо энергия өтөт. Ар бир адам ошо кыргызга бул буйрулган болот. Анан кереметим ушул. Кереметим ушул. Өзүңүздүн кандайдыр кереметиңизди көрөрмандар күтөт да сизди. Эми көрөрмандарга мындай айтсам болот. Мени мазактагандар өздөрү маскара болот, бул болуп атат. Ааламдан ушинтип берилет. Ошо бийликке өзүңүздүн кереметиңизди көрсөтүп бере аласызбы деген суроо. Ошону айтып атам. Сизди мазактады деген эч ким жок. Жок. Өзүңүздүн мен эми ошону айтып атам да. Мен ошону айтып атам. Мени ошо жөн эле бир кандай сиз айткандай бир мазактаса, же ошондой бир мазак көрүп аткан болсо, ааламдан берилет. Сени мазактагандар маскара болуп өздөрү. Анан ошолорго бийликке, элге сотко жүрөт, сот жүрөт. Анан ошо мен 4 жашымдан баштап көрүнүш көргөндөн баштап кийин такталган ошо Манас атанын руху колдоп жүрүткөн деп. Анан ушул мен бала кезден же ошо же бизнесте, үйдө төмөндө мени менен жамандашкан адамдардын жакшы болгонун көргөн жокмун. Ошон үчүн мен мындай эч кимди жаман көрбөгөнгө аракет кылам. Мындай пайым менде. Кайрадан суруусу башка тема өтүп кеттиңиз, башка. Ошол биздин студияда кандайдыр бир өзүңүздүн кереметиңизди, же болбосо кандайдыр күчтөрүңүздү көрсөтүп бере аласызбы деген суроо. Мен айттым, ошо керемети мен сүйлөп аткан кезде ошол менин сөзүм аркылуу энергия өтүп адам айыккан эле ошол менен кудайлык, куттук, Арстан Абайдын көзүндө от, сөзүндө кут, бутунда кут бар дейт. Ошо сөзүнөн эле кут өтөт. Ошол адамдар бутуңузда кут кандай кут? Жашырынбы же? Кут деген ар бир кадам сайын мен жаңы ачылыштарды ачып турам. Жаңылыктарды киргизип турам ошол. Бүгүн азыр бизге келатканда жаңылыктарды кайсы жаңылыктарды өзүнчө ар бир кадамыңыз жаңылык да сизге. Азыр кирип келатканда бир жаңылык кадамды кандай жаңылык болду? Эми ошо бизге но көрүнүү жашоодогудай эле секунд сайын иштесе мындай көрүнө бербейт. Түш көргөн убакта түш көрөм, түш кирген убакта кирет, кирген убакта кирбейт. Көрүнүш көрүнгөн убакта көрүнөт, көрүнгөн убакта көрүнбөйт. Демек көрүнбөйт эч нерсе. Анан мен сиз чакырганда сизди сый кылып, бул менин кызматым, барып коюшум керек. Эмне суроо кылып койсо мен даярмын, ошого жооп беремен деп эле келдим. Кечириңиз, суроома толук жооп ала алган жокмун. Биздин саясатчылардын бири сизди психологиялык жактан доо кеткен деди да. Кудайым деп жарыяган. Өз оозуңуздан оксок. Эми текшерсин психологиялык жактан. Сиз демек бүт жактан соксуңуз. Сиз мени жиндидей көрүп атасызбы лично? Бул ошол саясатчынын суроосун эч бир журналист алган жок да. Ал саясатчы айтып койду. Кайсы саясатчы? Психологиялык жактан доо кеткен болчу. Эми мага баа бериш үчүн биринчи мен маңдайыма келиш керек, мени менен сүйлөш керек, же мен чакырса барайын, андан адамга баа бериш керек. Мисалы, мен сизди сыртыңыздан баа берип койбойм да. Сиз эмнени сүйлөп атасыз? Сиз эмне үчүн сыртыман баа бербейм? Ар бир айрым адамдар кыргыздар кыраак болушат да. Бир көргөндө же болбосо эшиктен кирип чыкканча сынап алышат го. А сиз эмне сыртынан деген сөздү сиз кыргызсызбы? Чүйдө төрөлгөнсүзбү? Жакшы түшүнө албай атасызбы менин сөздөрүмдү? Сыртыңан баа бербейм дегенде ошол саясатчыдай болуп, мени көрбөй туруп, сөзүм укпай туруп, ниет пейилимди түшүнбөй туруп эле баа берип койгондо ошону сыртынан деп коет. Көргөндөн кийин муну айткысы келип аткан турбайбы? Бул сөздү жеткире албай аткан турбайбы деп түшүнөт. Бул суроого да толук канааттанган жокмун. Аны муну коелу. Арстан агай. Мен айтып атам, мен жинди көрүп атасызбы, сен жок деп атасың. Мен андай деп ойлобойм. Кудаймын деп кеп айткан сөзүңүзгө мен чындыгында мен өзүмдү журналист катары же адам катары таң калып атам. Кийинки суроого өтсөк,
аны муну коелук да. Кыргызстандан карыз белчеден бат да. Дейин десек, ошол эле Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан баары батып атат да. Ошол карыздардан кантип кутулуп алабыз? Карыздан Сиз жардам берип коесузбу? өткөндө премьер-министр айтып атат да, логистика центрди ушинтип курдурбай Келиңиз койдук. премьер-министрге жардам берели, президентке жардам берели. Логистика- Экөөбүз карыздардан чыгаралык. Логистика центрди курдурбай койдук. Биз эми жылдан баштап, быйылкы жылдан баштап жылына 200 миллиондон ашык карыз төлөшүп башташыбыз керек деп. Анан ошону мен ойлондум. Чын эле муну деле айтып атканы туура да деп. Анан ойлонсом, жок биз карызды деле ал жол менен төлөй албайбыз. Карызды биз ошо кыргыз улуу эл экенин, кыргыз ошол керек болсо ошо коронавирусту токтотуп дагы астынага алып коерун, ошол керек болсо энергия аркылуу элин лечение кылып койсок, ошол башка улуттар кыргызды каржыламайынча кыргыз карыз болуп кете берет. Ошондо гана экономикабыз көтөрүлөт экен деп түшүндүм да. Рахмат. Коронавирусту да айтып кеттиңиз. Буга чейин сиз айрым социал ММК бар, ошол коронавирусту мен таратты деп айтты деп айтканыңыз. Чын эле коронавирусту сиз тараттыңызбы? Тараткандан анан коронавируска эми кайра ошол орунду бир нече кытайлар казылып кететпи? Ошол орунду кайра кантип эми жок кыласыз? Эми мен коронавирус деп Мындай кандайдыр бир энергиялар мотуп жөнөтөсүз же ойлонуп отуруп жөнөтөсүз? Коронавирус деп корона дегенин билген эмесмин, бирок былтыркы жылда ошол мен Кытай кыргызды улуу журт катары сезбесе, тааныбаса, карызын кечпесе, мен ошо вирус жөнөтөм, булут жөнөтөм, оюн жөнөтөм деп ошо эфирде айтканым чын. Ал эми ошо кыркылып анан кийин коомго чыгып кетти, ошо астылбай жөнөткөнү чын экен деп. Анан эми ошол коронавирусту токтотсо болобу дегенде ооба болот бүгүнкү күндө. Эмнеге дегенде мына мен айтып атабыз го, анатомиябыз астрологиянын ролун аткарыш керек. Эгер аткара албаса, анатомия, шишик, бесик, жара, вирус оорулар пайда болот деп. Ал мисалы өпкө сезгенип атпайбы? Өпкө сезгенгенде мисалга эмнеге сезгенет дегенде, дукту бийик алып жүрбөсө өпкө ооруйт. Мисалга, же болбосо мынтип берилет. Токотерин айтсаңыз. Көмүр кычкыл газын бак деле соруп алып кычкылтек бөлүп чыгаргандай, ошо адам ааламдын ролун аткарбаса, ошондой ооруй берет. Ошентип бир биз Кытайды окуткан кезде бул оору да токтойт, бул алдын алуу да болот да. Мына токтотсо болот. Айрым маалыматтарга таянсак, сиз саясатка аттанган адамсыз да. Ал тууралуу партия түзүп турдук. Кудайларга саясаттын кызыкчылыгы барбы? Кудай мындай корпусту жаратты да. Мисалгачы, сен бата бер, мисалга бата бер, же болбосо оозуң менен, сөзүң менен, ошо улуу түшүнүң менен адамды тарбияла деп. Анан партия түзгөн жокмун, партия түзүлгөнүнө Улуу Кыргыз деген партия түзүп тур деген иштер тарады. Эл үчүн партиянын лидеримин мен. Дагы эле артта экенсиз маалыматтан. Ал түзүлгөнүнө 2013 жылда түзгөнбүз. Анан учур чакка карап, ошо элди куткарып калуу үчүн, улуулукка өткөрүш үчүн, аралаш үчүн бара беребиз. Ошон үчүн президенттикке барган себебибиз эми бирөөлөр унутуп калган креслосуна баргандыр, бирөөлөр жүйлөп таяп алып келген үчүн баргандыр. А мен ошол улуу журтту улуулукка өткөрүп, улуу журт улуулукка калыптанып, адамзатты куткарып калуу үчүн ошо президенттикке баргам. Анан ошондой бир элге, дүйнөгө, адамзатка чыгыш үчүн мен баардык кызмат үчүн талапкерлигимди коюп бара берем. Сиз өзүңүздү Кудаймын деп жарыялагандан бери кыргыздар сыйчыл көрөт эмеспи? Аргымак мингизип, чапан жаап, калпак кийгизгендер болду. Мага келип айыккандар, ыраазычылыгын билдирип, Кантип билдирип жатат ошол айрым? керек болсо ошо кичине аздыр көптүр акчасын төлөп, башыма калпак кийгизип, кадимкидей эми мындай улуу адамды деле, манасчыны деле, төкмөнү деле адам сыйлайт да. Ошол бир касиети бар экен деп. Анысы кандай ошо кыргызга буйрулуп келген Кудай экен деп
адамзаттын башына күн түшкөндө ушул адамга энергия буйрулуптур деп ушундай сый кылат. Аны жашырып болбойт. Айрымда атансак, тамакты аз жеймен дегенди айттыңыз да. Мен тамакты жебейм деп деле айтсам болот. Нан жебейм, картошка жебейм, ет жебейм. Анан ошо кайнак суу ичем, анан ушу денемди бошалып жүргөндүктөн курсагым ачпайт. Анан барып ушул ааламдан берилет, тамактануу азаят, анан тамак аш арзандайт деп. Анан ошол мен өзүмдүн бул нерселерди болуп атканын көрүп атам. Жейин дейм, мындай тамак келет, кадимкидей эле алып келсе барса, бирок аппетитим тартпайт. Эми энергия деген ушул экен деп түшүнөм. Бош убактарыңызда да мен сизди Бишкектин парктарынын биринде чуркап жүргөнүңүздү көрүп турдум да, кыздар менен. Мен күнү эртең менен чуркайм. 1 саат, 1,5 саат гимнастика жасайм. Ал кыздар шакирттериңиз? Ал кыздар ошол айылдын кыздары да, ошол көчөнүн. Анан эми кичине бир нерсени түшүндүрүп берсең, эми баягы чогуу чуркабайбыз, бирок алар да келет, биз да келебиз дегендей балдар келет. Анан ошол мен өзүм биз бала кезде карате, самбо деген жаңымдай мода болуп чыккан, ошо менен заниматься этип калып, кийин армияда дагы замкомандир взвод болуп, спецназда служба кылып, ошол баягы физический тело ошол бойдон калган, тело ошон үчүн тартып турат. Анан паркка чыгып, ошо 1,5-2 саат күнүгө чуркайм, велосипед тебем. Антпесе бул өпкөш десе кан таза болот, кан таза болсо бүт организм ордунда болот. Ал менин күндүк ишим, бир убактым. Кечиресиз. Башка адамдардан сиздин айырмачылыгыңыз кандай? Сиз деле жашоо кысылып, жобосо сүйүп дегендей. Менин башка адамдардан айырмачылыгым, мен өзүмдү эч качан пендемин деп сезбейм. Мен өзүмдү эч качан кор кылып жашабайм. Мисалга мени көчөрдөгү, базардагы аял баалабаштыр, өзүн өзү тааныбаган адам баалабаштыр, бирок мени мындай ааламдык күчтөр, чындык баалайт деп, мындай өзүмдү мындай ичимен мындай өзүмдүн улуулугумду сезип жашайм. Айырмачылыгым ошол. Ошол үчүн өзүңдү мындай ичиңен интимный чувство дегендей ошо сезип жашасаң, ошого жараша ырышкы, ошого жараша дух, ошого жараша ниет, ошого жараша пейил, ошого жараша кызмат буйрулат экен. Анан пенделенип алсаң, кырылдап камбас айдап жүрүшүң мүмкүн, андан майдаланып алып, дагы эмоцияга берилсең, адам болмушта болуп кетиши мүмкүн. Анан жаманында, жакшысында адам жаратат, аракет кылбаса, чеберинде, чоркогунда адам өзү жаратат, масында, аркасында адам өзү жаратат, өлүмдү да, өмүрдү да адам өзү жаратат. Ошо адам биринчи өзүнө караш керек. Интимдик чувство дегенди кандай түшүнсөк болот? Мисалга, сиздин сөзүңүздөн жаралып калды. эми бул мисалга мен бир жерим ооруп атат десең, мисалга мен көрбөйм да, сиз ичиңизден сезип атасыз, бир жерим ооруп атат деп. Же болбосо ичимен сүйүнүп атам десем мен сезбейм да. Сиз сезип атасыз. Же болбосо бирөө ичкилик ичип алат, ичинен интимный жыргап жүрө берет, биз үчүн жаман көрүнөт. Ошол сыяктуу эле ичтен сезип туюу, ошол бул аалам менен бир байланыш да. Бирөө көрүнүш көрдүм дейт, бирөө байлар. Сиз ага ишенбейсиз, андай көрөт, андай деп чаа, бирок ал ишенет. Түштү сиз көрөсүз, ишенесиз да. Мен көргөн жокмун да, ал сөзүңүзгө мындай деп эле коем да. Ошон үчүн интимный чувство деген ушул. Түш көргөндө мисалы үчүн сиз сезим ошондой, мен кандай түшүнүп атам? Кудай катары сиз бирөөлөрдөн ички туюмун сезесиз да? Же сезбейсизби? Бирок сиз сезишиңиз керек да мен. Мен бирөөнүн ички сезимин сезбейм, мен просто кырсыккан адам келсе деле, ошол аялбы, эркекпи, ооруп калабы, мен ойлойм, бул касиеттүү адам, анан бул пендечиликке түшүп алгандыктан ошол бир касиети, энергиясы өзүн кысып коюп, касиет деген кыргызда болгон, жолун таппагандыктан деп, анан мен мынтип эле ичиң мындай экен деп аны мен айта албайм. Арстан мырза, башында айта кеттиңиз, биз ошол мурун кыргыздын бир када салттары, унутулуп бараткан, биз ая келгенде атын келебиз, биздин башыбыздан сууга айланып берчи, чыныгы. Анан кийин ошол эле төлгөчүлөр, топташты, коюшуп деп ошолорго кандайдыр бир өзгөртүүлөр кириши керек деп, же ошондо сиз төлгөчүсүзбү?
Төлгө белги жобосу кандай деп ошол мага кызыгыраак болуп калды да. Төлгө белги чыгарыш керек да. Анда? Мисалга, төлгө белги деген ал төлгө эле тартып отуруу эмес, төлгө белги чыгаруу. Мисалга, сиз эртең менен бир жакшы адамга жолугуп калсаңыз, бул жакшы төлгө. Рухуңуз көтөрүлүп, кечке бир иш жакшы жүрүшү, бул жакшы төлгө, көрдүңүзбү? Знак деп коет го, хороший знак. Это мисалга бир машина номерин көрсөтүп, это счастье деген сыяктуу. Ошол сыяктуу эле төлгө белги чыгарыш керек. Мына Нурбек деген мен жолугуп калсам, мен Нурбекти көрбө, бир мындай нур энергияга жолуктум деп өзүңүздү мындай жаратып. Ошо мен төлгөчү эмесмин, бирок мен төлгө белги чыгарып жашайм жашоомдо. Эгер төлгө белги чыкпаса адам адашат. Мисалга, сиз бир жерге баратсаңыз, мындай көңүлүңүз келип, бутуңуз тартпаса барбай эле коюңуз. Анткени ошол бир кандайдыр бир төлгө белги барба дегендей болуп атат да, мисалга. Ушул төлгө белги чыгарып жашаш керек да. Кыргыз эмнеге таянып жашаган? Түш аянга, анан төлгө белгиге. Демек, ааламдык күчтөр адамды адашпасын деп эле тим эле сездирип атат, биз кара күчкө салып эле анан адаша беребиз да. Төлгө белгиге караш керек да, ар нерсени. Окшобой атабы, көңүлүң тартпай атабы, бул сенин ишиң эмес, сенин адамың эмес. Мисалга, кээ бир мындай жакшынакай кыздын деле күйөөсү кетип калат, же жакшы көргөн адам кетип калат, анан ага жабышпаш керек. Демек, бул менин жолум эмес окшойт, бул мени менен болчу адам эмес окшойт, келечегим муну менен эмес окшойт. Бул төлгө белги. Мындай күтө турайынчы, учурчак менен да жашап турсам, мындай бир адам келет. Анан баягы айыкчы дарттын дабаасы өзү табылат дегендей эле бир чечимчи маселеси өзү эле чечилип калат. Ошону төлгө белги деп, ошого карап жашаш керек. Мисалы үчүн Турсунбай Бакир уулу сизге кандай төлгө белги берген? Эми Турсунбай Бакир уулун мен мындай адам катары жакшы эле адам деп сыйлайм, билимдүү адам деп сыйлайм, саясатчы адам деп сыйлайм. Анын деле күйүп бышып атканы туура, мусулман деп, сакал коюш керек деп, аял алыш керек деп, анан бирок Баса сиздин канча аялыңыз? Менин бир келинчегим бар, 4 балам бар. Анан Улам бериңиз. Төлгө белги. Мисалга ошо Турсунбай экени биз эмнесин жактырган жокпуз? Аялды буюм, айдай бер дегенге жактырган жокпуз. Аял буюм эмес. Аял буюм болсо, анда сен жакпай калса эшиктеги уюңду айдабечи, мен кармап алайын. Уйду эле тебет, уйду эле сүсөт мисалга. Аялды буюм эмес, аялды аалам деп кабыл алыш керек. Аял мынтип назар салып койсо, анан эркектин иши жүрөт. Аял кадимкидеги үйдөгү аял. Маймылда эркекти жана мактаса, маймылда эркекти аял мактаса мугалим болот дейт. Жакшы эркек чыгат дейт. Жан дүйнөсү жарда эркекти аял мактап, колдоп, коштосо, жоокер болот, баарына жетишет дейт. Ошон үчүн мен аял табабын, бул аял аалам. Кудай аялды алсыз жаратып, бирок өзүнөн кийинки кудурет, сыйкыр, ачкычтын баарын берди дейт. Мына баланын жүрөгүн көтөргөн ким? Аял. Төлгө тарткан ким? Аял. Кудайдай мээримдүү аял, кечиримдүү аял, көтөрүмдүү аял. Көрдүңүзбү, эркекке караганда аял керемет да. Аял ошон үчүн көп жыл жашап атат эркекке караганда. Мына ошондой нерседен эле анан кичине ойду тоонуп, жанагындай бир нерсе болуп кетти. Анан мени курчутуп койду бул киши, мени кайрады деп төлгө белги чыгардым. Мына бычакка деле кайрак чыкпайт да. Жок, мен курчудум, ал кайрады. Төлгө белгиси. Сиз азыр канча жаштасыз, кечиңиз? Азыр 52-де. Ата канча жашка чыкканды ойлойсуз? Мен эми 2000 жыл жашайм деп ойлойм орточо. Өлбөйсүң? Өлбөйм. Азыр ошо ааламдан берилген, сырткы келбетим 30да болот, ички жан дүйнөм 40да болот деп. Мен 10 жыл мурун мындан кары көрүнчүмүн, беттерим ушундай бырыш түшүп антип кеткен. Мен азыр жашарып атканды көрүп атам. Чачым агарып кеткен, аябай. Азыр карарып келе атат. Эмнеге дегенде ошо кысылуудан экен. Анан адам эмоцияда жүргөндө ошол мындай шашып бышып тамактанат экенбиз. Анан азыр ушундай боштондукта өзүмдү эркин сезген кезде эле кан жакшы чуркайт экен. Ошон үчүн чарчабайм, чарчабаган үчүн чуркайм. Ошон үчүн мээ бош жүрсө жакшы иштейт экен. Көп нерсени кабыл алат экен. Ошондуктан менин жашым 30да. 30дамын деп жашайм. Ошондо сиздин аялыңыз канча жашта болот? Сиз 2000 жыл жашасыз, кийин кайра үйлөнөт экенсиз да, Кудай буйрса. Эми аны учурчакта көрөбүз бар нерсени. Сезимиңиз кандай болот? Үйлөнүү деле өзү жоюлат да. Бериңизчи. Үйлөнүү өзү жоюлат. Эмнеге дегенде,
ошол аял эркек болуп жашап алганбыз да биз, эрегишип, атаандашып, аялга эркек эрегишип, эми биз эгиз болуп жашап калабыз. Эгиз деген бири-бирибизди жөлөп, бири-бирибизди таяп, мындан ары эрим же аялым деп айтпаш керек, эгизим деп. Анан мен эгизимди кошо өстүрүп кетем. Эгизимде ошо жакшы жаш көрүнөт. Эгизиме мен ыраазымын. Мен ошондой кыйынчылык убакытта, ошо ааламдан энергия келген убакта бул чоң бир жүк да. Ушуну көтөрүп жүрөрдө бакыр бийдимби, өкүр бийдимби, өзүмө батпадымбы, мындай адамдан башкачараак жашадымбы, ошонун баарын ошол адам көтөрүп, анан ошо ааламдан да берилет. Ошо үй бүлөңүз сизди утуп алды деп, анан балдарым да, кыздарым да мындай өзгөчө. Анан ошо мен ааламды кызматта аткаргандыктан алардын да иши жүрүп атат, көбүсү жакшы, аалам колдойт экен. Түшүндүм. Эми сизге эркин микрофон. Каалаган сөзүңүздү айтып, каалагандай ой пикириңизди окурмандарга айтып берсеңиз. Эми көрөрмандарга же. Урматтуу журтум, бир эле нерсенин тегерегин түшүнүп алсаңыздар болот. Адам көп жыл жашап туруп гени жетилген адам эне, кыз эне боло алат го, гени жетилген бала ата боло алат го. Ошол сыяктуу сиздер аалам ролун аткарышыңыздар керек. Анан ошол бүгүнкү күнгө, ушул заманга ыраазы болушуңар керек. Мисалы согуш убагында жаралып калсак деле ошол түйшүктү тартып жүрмөкпүз да, бир жерде жарым оолоп же курал көтөрүп, машак терип дегендей. Бүгүн ушу биз алтын доорго жаралганбыз, ушу мезгилге келгенбиз, анын ичинен ушу кыргыз болуп жаралганбыз. Биз кыргыз аалам ролун аткара алабыз. Эгер аалам ошо кыргызды ролду аткара албасак, мына илимди, мага окшогон адамдарды бербейт эле. Ошондуктан ыраазы болуп, мындан ары ошол ыраазымын деп көргөн күнгө, сүйлөгөн сөзгө, бысмылда деп тамак ичүүбүз го. Тетирсинче мен азыр тамактын келгенине ыраазымын дейм. Койгонумда да ыраазымын дейм, көргөнүмө да ыраазымын дейм, түшүнүгүмө да ыраазымын дейм. Рахмат деген сөздү ансыгандай ошо жашоого ыраазы болуп жашаңыздар.